Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар жоқ каналы. Бүгін 18 апрель 2023 жыл. Мен жыл массив Көкжардан сіздерге бір сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер 7 апрель көчөсүнүн жээги жана Куйурчук көчөсүнүн кесилишинде турам туғандар. Ушул Куйурчук көчөсү менен туғандар бир аз эле чыгышты карай барып, оң тарапка бурулсаңыздар 7 апрель 151 А дарегинде сатылуучу үй жайгашкан. Бул Альфа курулуш компаниясынын чыгыш тарабында эле болуп калат туғандар. Жолдон аралык 150 метрдей. Так, андан ары бир аз эле ылдый түшсөңүздөр, мынакей бул Медерова 7 апрель көчөсүнүн кесилиши. Дагы бир аз түшсөңүздөр Анкара. Өйдө карай кетсеңиздер Көкжардын көпчүлүгүңүздөр билген круг ою бар. Жана ошондой эле бул жерден шаардын бурч-бурчуна жүргөн маршруткалар көп туғандар, автобустар бар экен. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өзүңүздөр комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүн көчө аштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Эң эле батыш чек арасындагы бул жерден эң эле чыгыш чек арасы забор өткөн жерге чейин калитка, дарбаза. Жердин аянты 6-8 соток, почти 7 соток экен. Жолдор мынакей орто кеңдикте, дарек 7 апрель көчөсү 151 А дарегинде жайгашкан туғандар. Так, андан дагы эмне маалымат? Электр энергиясы бар, суу, свет, канализация центральный жана природный газ, отопление, газовый, көмүр жана электр энергиясы менен жылган котелдор менен үйдү жылытат. 3 фазалуу электр энергиясы деле бар. Андан ары мынакей бул райондун көрүнүшү туғандар, кошуналар, жолдор асфальт. Мектеп боюнча айтсак, жакын жерде мектеп, садиктер бар экен. Бул чоң көп кабаттуу үйдүн арты жагы эле уже 7 апрель чоң Алматинка көчөсү мурдагы аты туғандар. Так, эми короосуна кирип калган маалыматты берейин. Андан ары мынакей бул короосу туғандар. Жана айткандай, жердин аянты 6-8 почти 7 соток. Бул жакта 160 квадрат метр болгон чоң 2 этаж үй, стенасы толук түрдө бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн, сейсмопояс колоналар куюлуп, биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосу монолит экен туғандар. Алды тарабы брусчатка. Бул жактары мынакей зеленый зона, несен бак эксеңиздер деле болгодай. И төрүндө туғандар хозпостройкалар деле бар. Хозпостройкалар деле бар. Бир сыйра көргөзөйүн, анан үйдүн ички тарабын көргөзүп, андан кийин дагы калган маалыматтарды бир чекеден берем туғандар. Бул жакта очоккана, баня, склад, үйдүн түндүк тарабынан көрүнүшү, жана бул жакта өзүнчө эшик. Бул жактан дагы котел жака кирип чыксаңыздар болот, отопление котел жака. Эми биринчи болуп үйдүн ички тарабын сиздерге көргөзөйүн. Окей, бул жакта негизги кирүүчү эшиги туғандар. Киргенде эле прихожка. Окей. Бул прихожкадан түз өтсөк холл. Окей. Бул жакта холл жайгашкан. Так, полдор ламинат. Батыш тараптан терезе, отопление батареялары. Андан ары киргенде эле оң тарапта андай бир бөлмө. Санузел. Окей. Ички тарапынан ракайна орнотулган суу чагылган, суу Аристон менен жылыйт. Негизи боюнча бул жакта чоң жакузи болгон экен туғандар. Же болбосо ванна коюп койсоңуздар деле кенен болот. Негизи боюнча жакузинин местасы бар бул жакта. Андан ары экинчи этажга кеткен тепкичтер, оң тарапта зал. Чыгыш тараптан терезе, отопление батареялары, полдор ламинат туғандар. Так. Андан ары бул жакта бир бөлмө мондай. Потолок натяжной, дуалдар обой. И ушул жерден асыл тарапка кирсек, кухня. Көрүп кухонный мебелдер, ракайна орнотулуп суу чыгарылган. И түзөлүп өтсөк, бул жерде мынакей газовый плита, раковина и котелдор мынакей. Газовый котел, көмүр менен жылган котел жана 3 фаза менен үй жылыйт. Анан өзүнчө мынакей бул жактан кирип чыксаңыздар деле болот туғандар. Жанакы эшик видеонун жүрүшүндө көргөзгөн.
Так, андан ары эми экинчи этажды сиздерге көргөзөйүн. Так, бул экинчи этаж кеткен тепкичтер. Оң тарапта чыкканда эле бир бөлмө. И ушул бөлмөдөн бул жактан дагы бир мындай жаккан бөлмөгө өтүп кетип атат экенбиз туугандар. Так. Андан ары жактан дагы бир спальный бөлмө. Кондиционер, батыш тараптан терезелер. Биринчи этаж менен экинчи этаж ортосуна монолит куюлган туугандар. Анда бир ушул эскерте кетейин. Жана бул экинчи этаждын эле акыркы бөлмөсү, дагы бир спальный бөлмө. Чыгыш тараптан терезе орнотулуптур. Ушундай эми короосун ачып калган маалыматты берейин. Мен кале сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Эми андан ары короосун көргөзөйүн бул жактарды. Чоң черешня багы, газон, склад, баня. Жана бул жакта очоккана туугандар. Стенасы очоккананыкы пескоблок, а бул баня менен складтыкы туугандар. Кирпичтен экен. Киргенде эле эки очок, литростяжка, ушундай очоккана туугандар. Бул жакта бир бөлмөсү да бар экен. Бир инструмент сактаган склад экен туугандар. Үйдүн тышкарындагы жатканы, центральный канализация, природный газ, баары бар аларда. Эскерте кетейин дагы бир жолу. Так, район деле жакшы туугандар, көчүрүңүздөр билесиздер. Жилмассив Көкжар. Бул чоң эки этаж үйүбүздүн баасы $165,000 сурап атыптыр. Үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Мен ээлердин номерин экранга эсителдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине жана кимдир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.